Assalamu alaikum деп ар бириңиздер менен амандашып алайын дагы. Андан кийин Семетей баянын токтогон жерден улайын туугандар. Бүгүн мен силерге 17-чи көрсөтүүнү китептен көркөм окуп жана айтып бермекчимин. Азыр эми демөөрчүлөр жөнүндө кыскача маалымат бере кетейин, андан кийин сөздү улайбыз. Биздин ушул Семетей баяны көрсөтүүбүзгө өзүнүн көптөгөн көмөгүн көрсөтүп, ар дайым бизге жылуу сөзүн арнап жүргөн Қазақстанда ишкерлик кылган Сапарбек уулу Намазбек деген инибиз бар. Намазбек мырза, сизге алкыш айтмакчыбыз. Ошондой эле бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн дагы бир демөөрчүсү, көбүңүздөр тааныйсыздар, Күренов Тилекмат деген кыргыздын дагы бир мыктысы бар. Тилекмат мырза, сизге дагы алкыш айтып, ишиңизге ийгилик кааламакчыбыз. Эмесе туугандар, көрсөтүүнү баштайлы. Ошентип Семетей таласка келип Бакай атаң менен жолукту. Бакай атаң амандашып, жай сурашып, Каныкейдин жайын сурады, Чыйырдынын жайын сурады, Семетейди сынады ал турмак. Андан кийин өзүнүн жайын айтып, кайгысын айтып, Семетейди күткөнүн, 12 жылы түткөнүн айтты. Анткени Семетей баягы 6 айлык кезинде Каныкейнин эмчегин жара чаптырып, Манастын казынасын тонотуп, талатып, ыйлап сыктап, Чыйырдыны ээрчитип алып, Букарды көздөй качканда, Бакай атаң артынан жетип барып, экөөнү 2 күлүк мингизип, баягы гүл азыгын камдап берип, Семетейдин сүт азыгын камдап берип, болбосо Семетейдин дейт, баягы ачкалыктан байкуш ыңаалап, ыйлаганга дарманы келбей, кирпигин көтөрө албай калган болчу дейт. Муну ушинтип өлө жаздап калганда Бакай булардан кийин Тетигил Темиркан көздөй аттап тондоп качырып ийип, кийин анан элдин арасында имиш сөз чыгып, Бакай качырып тур буларды деген кеп чыгып, анан Жакып жанагы Ауке көбөш баш болгон 6 арам баласы менен Бакай менен кадимкидей согушуп, ортодо эр өлүп, муну ушинтип душмандашып тиктешпей калган болчу дейт. 12 жылы бет карашпай калган. Муну ушундай учур болгон дейт. Бакай дагы жөн эмес, Бакай баатыр, Бакай хан, Бакай Тетигил Ауке менен көбөшкө алдырып кое тургандай жөн жүргөн адам эмес туугандар. 12 жылы кырчылдашып, буларга моюн бербей турду дейт. Баягы Манастын керээси боюнча Манастын төөлөрүн кайтарып жүрдү дейт. Анан ошондо мына мындай сөздү айтып жатат Семетейге. Балам, эми таласка кош келипсиң. Бирок Тетигил чоң атаң Чочко кандын алдына өзүң жалгыз барбагының балам. Чоң атаң Чочко кандын күпчөккө салган бозосу бар, ал бозосуна кошкон уусу бар. Тетигил үйүнүн төрүнө казып койгон ору бар, ал орго түшүп кеткен кишинин шору бар балам. Ошондуктан астыга мен барайын, Жакыптын тейин байкайын, Жакыптын жөнүн байкайын, 12 жылы сүйлөшпөсөм дагы азыр барып, Тетигил Жакыптын кебете кешпирин көрүп келейин. Эмне кылып жатат, эмне бузукту ойлонот, анын баарын билип келейин. Андан кийин сен менин артымдан барасың деп, Семетей менен сүйлөшүп алып туруп, анан көк чолок атын чапкан бойдон Тетигил Жакыптын ордосун көздөй кетти дейт. Жакып ошондо Манастын көзү тирүү кезинде Алмамбет менен Чубак атайын күзөт үчүн, кароол үчүн салган ордо бар эле дейт. Мына ошол ордону жайлап, мына ошол ордодо турчу дейт. Анан көк чолокту минип барып, Тетигил Жакыптын ордосунун эшигинин алдындагы ат байлоочу мамыга атты байлап коюп, жаркылдап түшүп келип, эч нерсе болбогондой Жакыпка Бакай кайрылып жатты. Эй, Жакып карыя, амансыңбы деп жагжаңдап, мына ушинтип шатыра шатман күлүп келди. Эми андан кийинки сөздү мен силерге китептен окуп берейин. Сандыргалуу канабам, сандырга журтуң эсенби? 12 жылы чабыштык, Жакыпкан ойлосоң быйыл табыштык. Кандуу кийим кийиштик аба, Манас өлсө баары өлүп, биз Кытайдан бетер сүрүштүк. Кааданы качан билиштик, келжире ушак кеп болуп, карыя кээде кес боло албай жүрүштүк. Кең кол мына жер мына, башымды кесип таштасаң, баягы Бакай мен мына деди. Бакай муну ушинтип жайдар кирди. Калалуу кыргыз эл мына, кайран абам, канымды төксөң мен мына деп турат. Муну ошондо Жакып, бул Бакай эмнеге минтип жайдаңдап, шатыра шатман келип олтурат мага учурашып? Же бул сындыбы?
же бул карганыбы эмне болуп кетти деп баягы Бакай берген саламга алик албайт дейт. Тетири карап айбалтаны таянып зыңгырап турат дейт. Анан Бакай жанагынтип болбой эле ой жакшы кабарым бар деп атканда Жакып моминтип карап жекире тиктеп минтип сүйлөп атат дейт. Бузук салып көндүрүп бу Бакай чочко сенсиңби? Абыке жандан 60 эрин өлтүрүп өлбөсүңдү билдиңби? Бакай кул, сен буга чейин өлбөймүн деп жүрдүңбү? Кемибесиң эй, билдиңби Бакай? Сен бу дүйнөдөн кетпеймин деп жүрдүңбү? Деп мунушинтип табалап сүйлөп турат да. Бакай, сен нар өлтүрүп дооң бар. Сен пулкор Бакай, эми эшигимдин алдына келдиңби? 60 эрди кайсаган сен канкор Бакай келдиңби? Бакай кул, кең колго боюң жашырып, касиреттүү жесирде сен кең колдон жөө качырып деп баягында Каныкейди сен качыргансың да деп ызырынып турат. Сен жоргонун белин ашырып, жоболоңдун кан чыкты дейт. Тетигил жоболоңду кан чыкты. Сен таластан жөө качырып. Бакай кул, жобобосуң билдиңби? Сен жоголбойм деп жүрдүңбү? Биз сени таппай калабыз. Биз сени экинчи барып үстүңдөн басып чаппай калабыз деп ойлодуңбу деп мына мындай сөздү козгоп атат. Бакай, таласка башың жашырып, Манастан калган баламды сен темир кан көздөй качырып, сен кектүү кылып тукумум, калганым асылып, ажалыңдын жеткенин билесиңби ой, зорба карай деп мунушинти. Баягы айбалта менен тимеле чабийчидей болуп Жакып бир ордунда турбастан баягы Бакайды моминтип матап сүйлөп атат. Өзү карылыгы жетип калса да моминтип баягы ичиндеги заарын Бакайга чыгарып сүйлөп атат. Сенин амалың бүгүн кеткенин, ай Кудай колго бергенин, Бакайдын бүгүн ажалынын келгенин барбактаган гана Бакай кул. Сенин казамын азыр оруңду, ой Бакай кул, кайнатам азыр шоруңду деди. Кылайын азыр сонунду, артың эле байлап колуңду көргөзөйүн Бакай кул, адам гана көргүз сонунду. Олжолоп чечип алайын, үстүңдөгү өлгөндө тапкан тонуңду деп Жакып моминтип Бакайды ызырына тиктеп сүйлөп турду. Деп ошентип Жакыпкан оодарылып оңтойлойт. Орою гана суук кеп айтып Жакыпты Кудай жан урду. Жан тутамча көрүнбөй падыша Бакай кайран шер ошондо чочко канга кеп урду дейт. Анан Бакай мына мындай сөз туккандан кийин анан бозоро түшүп мындай деп атат. Эми угуп туруңуздар. Ой Жакып, сени көргөнүң келдим көзүңдү. Карасаң чочко каалап келдим өзүңдү. Угуп тургун азыр айтам сөзүмдү. Сүргөнү гана келдим чачыңды, кескени келдим башыңды. Чийгени келдим сызыкты, мен кылганы келдим башыңа, киши кылбас бузукту Жакып деп Бакай дагы кем калбай мына минтип турду дейт. Сенин укканы келдим сөзүңдү. Сенин чукумак болдум чочко каналдагы эки көзүңдү деп мунушинтип Бакай баштады. Падышам Манас өлгөндө ак болотум кетилген, азыр арсланы келип Бакайдын аалабалы жетилген. Тетиги Семетей келди деген сөздү айтып атат да туугандар. Таласка боюм жашырып, сенин ал айтканың дагы чын. Баана кылган баланы таластан жөө качырып, кең колго боюм жашырып, кесири тийип кетет деп, ымыркай бала чагында ажалы бөөдө жетет деп, кылгылыкты кылат деп, кыйылганым дагы чын. Жетимим келди, жетилдим. Ачылган этим жабылган, менин абийирим минтип табылган. Ачуум бир келе табайла, өлтүрөм сенин өзүңдүн укпаймын өкүм сөзүңдү, чукуймун азыр көзүңдү. Баштаймын сага бузукту, кыламын чогуу кызыкты. Кымбатым жетим келген соң, тилекти Кудай берген соң, өзөндүү булак чоң талас,
Menin ördete salar malım yok. Öz tuğanım kas taşsın, menin ölümden ayar canım çok. Dep muну ушинтип Бакайдагы жанагы Жакыптын жообун жакшылап берди. Канга тойбос Зулпукор карап турган Жакыпкан мен алышканы келгенмин. Карагытай Манжуудай сени менен жаккан мен салышканы келгенмин. Жылгындуу кең кол кең талас жер алганы келгенмин. Уруша турган жериңди айт. Сени менен Жакыпкан мен кек алганы келгенмин. Жериңди чектеп болжолдоп мен жатышканы келгенмин. Уулуң менен жетөөң бол дейт жанагы Ауке, Көбөш, Чыйбыт, Кочкор, Адыбай, Көлбай, Алтарам, анан өзүң кошулуп жетөөң чык дейт. Сени менен атышканы келгенмин. Бир өлбөгөн шумдуктан калышканы келгенмин. Айлаң болсо Жакыпкан, каным манас кандын атасы. Жакшы болсоң өзүңүз айылгонуп таласка мен турушканы келгенмин. Шайтанды салсаң Жакыпкан, сени менен мен өзүм урушканы келгенмин. Карыя Жакып деп мен сага тетигил Семетей деген баланын келгенин айтып келсем, карамылтык Зулпукор боолашканы турасың. Аукенин 60 ери кайда деп сен жоолашканы турасың деп моментип каарданып кое берди дейт. Аукенин 60 ери деп атканы бая Бакай менен согушканда Бакай Аукеден келген 60 аскерди, 60 эрди өз жалгыз кырган экен да. Ошонун кунунда оолашканы турасыңбы? Сен мени менен жоолашканы турасыңбы? Азыр Семетей келип калды. Менин абийирим жабылды. Менин издегеним табылды. Деп мындай сөздү кылган соң, Жакып кирээрге тешик таппай бейпелеңдеп калды дейт. Ой, айланайын Камбакай, чын эле жетим келдиби? Деп мына минтип баштады сөздү. Тилекти Кудай бердиби? Сакалымдын агында, сапарым туура барында, өлө турган чагымда өзөндү дайра булактың алып келгин бер жака, өлгөндө көргөн чунакты айнанайын деп Жакып заматта өзгөрдү. Түптүү терек чынарды айнанайын, каным манастан калган жалгызым Семетейдей чыракты. Бозалагана туйгун болпоңду Кудайдан сурап жүргөмүм, балам манастан калган чолпонду деди дейт. Ой, чиркин, өлбөй жүрөм жан үчүн, бир Семетей бал үчүн. Бул өлбөдүм ким үчүн? Темиркандын шаарына тентип кетип чоңойгон бир Семетей бал үчүн. Сууда чынар талмызым, Султан манастан калган жалгызым. Кумар болуп Кудайга кылып жүрдүм убара. Семетейди көрөм деп, андан кийин өлөм деп. Узак жашап күн көрдүм баламдан жалгыз Семетей, келер бекен деп жүрдүм. Бөлүнтү ийип санаамды бөлөк жака чоңойтту бир Семетей баламды жанагы Каныкей. Деп Каныкейди ортодо жамандап кетти. Семетей ойлоп келгенде, ичим күйүп боорум чок манастан калган Гүлботом. Бакай менен баламдан башка дартым жок деп бая Жакып жок. Өлбөй жүрөм жан үчүн, менин өкүрүп күнүм көргөнүм бир Семетей бал үчүн. Пайгамбарсыңдуу Бакайыр, келип калса жетимдин дегениңе көнөйүн, ал казына көп тилде мунун баарын Бакайган сүйүнчүгө берейин. Бөлөктөбө санаамды алып келип көзүмө, көргөзө көргүн өзүмө бир Семетей баламды. Маңдайдагы бар кетти, алып келгин өзүмө Семетейди маңдайга бүткөн айнекти. Бакай көргөзө көргүн көзүмө, алып келсең өзүмө дегениңе көнөйүн, айнанайын Бакай, эси жок малдын баарысын сүйүнчүгө берейин. Карандуу тулпар малымды ал, сүйүнчүгү мен өлтүрүп керек болсо жанымды ал дебейди. Минтип Жакып тим эле кубанымыш болуп, сүйүнүмүш болуп, бая Бакайды узатып чыкты дейт. Бара кой, айланайын, бара кой, Семетейди алып келе кой деп Бакайды узагынча карап турду дейт. Карап туруп анан үйүнө келип кайрадан, эй Багдөөлөт, бери кел деп Багдөөлөттү чакырды дейт. Бакай узамыш болуп барып, кайра акырын бастырып келип, баягы Жакыптын сөзүн буруштан тыңшап турат дейт. Ошондо Жакып Багдөөлөткө мындай сөз айтып атат. Туугандар, угуп туруңуздар. Эй Багдөөлөт, ой кемпир, мен билгенди билдиңби? Мен туйганды туйдуңбу? Казып койгон ор келди, тетигил жактан кайнатып койгон зор келди. Өрттө бийер өрт келди, балдарыма караң күн мүшкүл зор келди дейт. Тетигил Ауке, Көбөш, тетигил Алтарам балдарыма, тетигил Семетей деген эми мүшкүл иш келди деп жатат. Эй кемпир,
Тигил түгөнгөн сайын түтөгөн дүмбөкүнүн тукуму, өлгөн сайын өрчүгөн өрттөңгүрдүн тукуму. Бул Манастын баласы деп айтып атат. Тиги кара сууга кан куйган Капилеттин өз уулу, тигил өлөңдүү жерди өрттөгөн, тигил өрттөңгүрдүн жалгызы. Акырда бизди оң кылбайт. Өй кемпир, тетиги балдарымды соо кылбайт. Менин эмгектен тапкан саңгара, кече аштыктан тапкан түмөн мал, ушунун баарын жок кылган дүмбөкүн Манас өз уулу. Мен малымды чачкан, аштыгымды чачкан, дее дүнүйөнү дүнүйө дебеген тетигил Манастын уулу Семетей келди. Бу жетимди сойбосок, менин тукумумду оң кылбайт, бу урусумду бургуспайт, алты уулумду бу таласка тургузбайт. Тетигил Ауке Көбөш, Чыйбыт Кочкор, Адыбай, Көлбай, байкуштарымды бул жетим таласка тургузбайт. Жетимге кызык кылалык, бу чиркинди өрт өчкөндөй кылалык. Кемелине келтирбей, кечиктирбей өлтүрүп, муну минти өлүм кылалык. Көк миязды копоруп, жулган кездей кылалык, жас кезинде кырчынды кылган кездей кылалык. Уккан жандын баарсын жашыгандай кылалык, түбүнөн кыркып теректи, өй кемпир, арчыгандай кылалык. Минтпей койсок оң кылбайт, бул жетим балдарымды соо кылбайт деди. Кызыл куйрук пилимдал, кымбатын кемпир тилимдал. Бакай канга балчыла, өрт өчкөндөй кылалык, Семетейге уучула деп муну ушинтип айтты. Өзүнүн баягы Манастан калган кара чечекей небересине уу бергени жатат Жакыпкан. Антип Жакып турганда тетигил Багдөлөт деген кемпири ыргып кетти, канчы да эне да аял да. Ой, оңбогон какпаш оңбойсуң деп тетигил Жакыпка муну ушинтип сөз сүйлөп баштады. Качан да болсо калжактап, сен бузугуңду койбойсуң, качан болсоң арамдын алтымышын ойлойсуң. 7 күндүн бир өлүм, качан болсо өлөсүң, өз балаңа уу берип, айтылмыш чын болсо, таңды макшар болгондо кантип жообун бересиң дейт. Эртең тетигил тозокко барганда, Кудайдын алдына барганда жообун кантип бересиң? Тетигил 12 жашар небереңе уу берип өлтүрүп алып сен бүгүн деп атат. Бозала туйгун болпоңго кантип колуң баруучу, ошол өңдү боз кырчындай чолпоңго. Ой Жакып деп тетиги Багдөлөт Жакыптын мындай арамдыгына, мындай кара мөртөстүгүнө үрөй учуп таң калып калды дейт. Мына ошондо Жакып кемпири Багдөлөттүн айткан сөзүнө теригип, кол токмогун алды да анан былчылдатып Багдөлөттү урду дейт. Байкуш Багдөлөт эмне кылсын, жүктүн астына бүк түштү. Жана Жакыптын чыла деген уусун чыламак болду. Бакайга шербет чылап, өзүнчө суусундук даярдады. Семетейге уучулап өзүнчө суусундук даярдады дейт. Анан баягы Бакай мунун баарын билет. Бакай мунун баарын алдын ала Семетейге айтып даярдайт. Эгер чоң атаң Чочкокан сага суусундук суна турган болсо, өзүң ичпегиниң, биринчи чоң атаңа сунгунуң деди. Чоң атаң ичсин, андан кийин анан сен өзүң ич деп. Ошентип Бакай менен Семетей келип калды. Аны көргөн Жакып калптан болсо дагы сүйүнүмүш болуп, ыйламыш болуп, тетигил Семетейге жалынымыш болуп, тетигил Семетейди кучактаганда эрини Семетейдин жүзүнө тийгенде мустак болчу дейт да. Мына ошентип анан көрүшүп, жай сурашып, айнан тетигил Манас өлгөндөн кийин этигил энең чыйырды акылынан кетип, өзүнөн өзү бирдемелерди ойлонуп, ал чыйырды акылынан аскан ас келгенсип, балам айнан тетигил энең каныкей жайсызыраак немекен, сени алып жүзүңдөн сүйдүрүп койбой, жытыңдан искетип койбой, тетигил темир канатасын көздөй качып кетип калбадыбы, айланып кетейин кагылайын, келе кой айнан канча күтүп жүрдүм сени деп. Анан Семетейдин алдынан ушинтип бөйпөңдөп, жойпуланып, тосуп алып, ой Багдөлөт деп кайрылып, алып кел буларга суусундан деп, анан Бакайга баягы балчылаган суусундукту берип, Семетейге уучулаган суусундукту бергенде, Бакай
Шемирип баягыны жутtu дагы коюп койду дейт. Семетейди карады дейт. Ошондо Семетей: айнанайын чоң ата, мен сизге ушунча жүрүп кызмат кылбадым. Сизди чоң ата деп сыйлай албадым. Сизден мурун муну кантип ичмек элем деп бакай даярдап койгон бала мынтип турат дейт. Биринчи сиз ичиңиз, анан мен ичейин деп. Ошондо Жакып көрүнгөн шылтоону айтып, куйпурланып баягыны ичпейт дейт. Бир убакта анда эгер сиз ичпесеңиз андан көрө буну ит ичсин деп итаяка куя бергенде бир даңгыт жүгүрүп келип баягыны ичкен ошо жерден мүрт кетти дейт. Ой атаке Жакыпкан, деди Семетей ошондо, көзүнө чаар калып, бул Манастын баласы. Бул түнөргөндө ошол Манастын өзүндөй болуп түнөргөн. Бул баягы каарына келгенде так Манастын өзүндөй болуп каарданган бала. Ай атакем Жакыпкан, сенден мурун кимишсин деп күңгүрөнү сүйлөп баштады дейт. Ушу сунган ашыңды сен ичпесең ит ичсин, ит ичпесе куш ичсин, капкараңгы түн ичсин, мындан бөлөк ким ичсин? Каната сенин кыйшыгың болду көзүңдө. Чачамауыңду мага сунуп каната чалмак болдуң өзүмдү. Чаман келсе таластын тердирмек болдуң тезегин. Чаркым келди берип кой, Манас кандын кезегин, деди дейт. Түшүнүп атасыздар туугандар. Мен жетилдим. Менин чаркым чамам келди. Манастан кийинки хандыкты өткүзүп бергиниң деп мына ошо жерде айтып жатат Семетей. Уламадан уладым, атам Манас шер деген билгичтерден сурадым. Ошол атам өлгөндө, Манастан калган сан дүйнө, 6 уулуң талап бөлгөндө, сан дүйнөгө ээ болбой, байкуш энем качканда, кордукту жаман бек көрүп, байкуш катын шашканда, ул жоголуп чоң ата, мүлкүм сизде калыптыр, чатагы жок, чыры жок деген сөзгө көнүңүз. Ол жолап калган дүйнөнү жетилдим эми, бериңиз деп Семетей таласка келип, Жакып менен мына мынтип сүйлөштү туугандар. Калган уландысын кийин көрсөтүүдө айтып берем албетте. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Урматтуу көрөрман, ушул сиз көрүп жаткан ар бир көрсөтүү биздин бабаларыбыз жөнүндө улуу баянды калкыбызга жайылтып, айрыкча кийинки муунга айтып жеткирип берсек деген биздин аракетибиз. Жаштарыбыз тегин таанып, нарктуу өссө деген тилек менен жасалып жаткан эмгек. Бул ишке сиз дагы салым кошуп, экрандагы М-банк номерибиз аркылуу бизге колдоо көрсөтсөңүз болот. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Бизге сиздердин ар бир колдооңуздар чоң көмөк. Баарыңыздарга бабаларыбыздын руху ыраазы болсун жана баарыңыздарды Кудай жалгасын. Атаңдын үйүнө 600 кырып кычмуудандын ичинде тай туруп, айлемине болот деп жерсиненен каники. Ошондо дүрүбүң анага санып туруп,